Саламатсыңарбы балдар? Биз кайрадан кыргыз адабияты сабагы туурасында өтмөкчүбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз адабият сабагынан 8 класстар туурасында 8 класстарга өтмөкчүмүн. Мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Сабактын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат алабыз. Сабактын максаты Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында жалпы маалымат ала алышат. Токтогулдун башынан өткөргөн оор турмушу жана Сибирге айдалышы, сүргүндөн кийинки турмушу туурасында билишет. Окуучулар адептүүлүккө, аң сезимдүүлүккө тарбиялана алышат окуучулар. Токтогул Сатылганов 1864-жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган экен. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов ким болгон деген суроо туулат. Токтогул Сатылгановду буга чейин биз акын катарында эмне кыла алабыз? Таанып билебиз. Эми Токтогул Сатылганов бул кыргыз акыны, ойчул акын, композитор, комузчу, обон күү чыгарган чебер кыргыз акынынын бири Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов бул төкмө акын деп дагы эмне кыла алабыз? Айта алабыз. Андан тышкары Токтогул Сатылгановду биз кыргыз акыны, ойчул, композитор, комузчу, обон күү чыгарган чебер акын катарында дагы тааный алат экенбиз. Андан тышкары куудул деп айтсак дагы эмне экен, жарашат экен. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылгановдун бала кезинен ыр күүгө шыктуу болгон экен. 13 жашынан эле ырлары айыл арасына тарап, бат эле тааныла баштаган экен. Бул революцияга чейинки эмгекчил элди, эзүүчүлөрдүн бетин ачып, теңсиздикке жек көрүү сезимин билдирген экен. Ал эл тарабында туруп, алардын таламын талашкан, эзүүчүлөр эмгекчилердин душманы экендигин баса көрсөтүп ырдаган экен. Алардын кылмышын ашкереле ырдаган. Сибирге манаптардын жалган жалаасы менен 1998-жылы Анжиан көтөрүлүшүнө катышкан экен. Катышты деп өлүм жазасына өкүм чыгарышкан экен. Бирок Сибирге 7 жылдык сүргүн менен алмаштырылып, сүргүнгө айдашкан. 1903-жылы сүргүндөн кайтып келген. 1903-жылы. Токтогул Сатылгановду биз көбүнчө кайсыл сүрөттөн көрө алабыз дегенде, биз Токтогул Сатылгановдун элесин Кыргыз Республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн сүрөтүн эмне кыла алабыз? Көрө алабыз. Колдонуп да жүрөбүз. Эми сүргүндөн качып келгенден кийин Токтогул Сатылганов жерди көргөндө, Кетмен Төбөнү көргөндө, эңсеген элим аманбы? Апакем аман барсыңбы? Туткундан келгенде деген аттуу ырларды эмне кылган экен, жазып чыгарган экен. Өзгөрүлмө дүнүйө, өмүр, өлүм, турмуш жөнүндө ой жүгүртүүлөрү, терме санат, дүнүйө, замана, өмүр, карылык, үлгү ырларын. Андан тышкары насият жаштарга жана башка көптөгөн ырларды бул Токтогул айтыш өнөрүнүн чебер өкүлү катарында дагы эмне кылган экен, таанылып келген экен. Эми Токтогулдун өзүнүн аткаруусундагы бир да обону, ыры, дастаны кагаз бетине жазылып калган эмес экен. Бул 1928-жылы Москвалык музыка изилдөөчү Затаевич Токтогулдун өзүнүн аткаруусунда Токтогулдун 9 кайрык, Шыңгырама кыз ойготор, Алайдын миң кыял, Токтогулдун кербези жана башка 18 күүнү жазып алган экен Затаевич. Бул ошол Токтогул төкмө акын, обончу, ырчы, куудул, комузчу гана эмес. Бул дастандарды дагы жазган экен. Эми кандай дастандарды жазган? Токтогул Сатылганов Жаныш Байыш, Курманбек, Саринжи Бөкөй, Кедей Кан,
Олжобай менен Кишимжан деген аттуу дастандарды дагы эмне кылган экен, айткан экен. Мына Токтогул Сатылганов эл кыдырып, жер кыдырып, өзүнүн төкмөлүк ырын айтып, эл менен таанышып жүргөн кезде. Бирок ошол кездерде байманаптар адамдарды ушунчалык эзип келгенин өз көзү менен көрүп, эмне кылган, ырдаганы үчүн жазага тартылып сүргүнгө айдалган. Ал ар бир дастанды өз обондору менен өтө устаттыкта, комуздун коштоосунда айткан. Бул Токтогул калык Коргол баштаган Алымкулдун, Атайдын, Эшмамбеттин жана башкалардын улуу устатынан болгон. Ушул белгилүү акындардын улуусу болгон. Улуу шайыр өзбекче, казакча, татарча, орусча ырдап, алардын күүлөрүн балалайкада, комузда черткен экен. Эми бул Токтогулдун музыкалык мурастары кыргыздын жазма профессионалдык музыкасынын төрөлүшүнө, өнүгүшүнө өтө күчтүү таасир эткен. Улуу акын 1933-жылы 17 февралда 69 жашында каза болгон экен. Бул 4 жыл өткөндөн кийин гана эл акыны Токтогул Сатылгановдун 70 жылдык юбилейин өткөрүү жөнүндө токтом кабыл алышкан экен. Улуу акындын эл ичинде өзүнүн шакирттеринин эсинде сакталган чыгармалары жыйналып, китеп болуп чыгарылган. Токтогулдун өмүр жолун, чыгармачылыгын изилдеген алгачкы адам Жоомарт Бөкөнбаев болгон экен. Мына балдар. Бул жерде Токтогул Сатылганов 1933-жылы 17 февралда 69 жашында каза болгон экен. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылгановдун эң биринчи сүйгөнү бул Алымкан болгон. Биз билебиз, бул Алымкан туурасында дагы өзүнүн ыры бар. Токтогул Алымканды кызыл гүлгө салыштырган экен. Андан тышкары көрккө көрк кошкон дилдеге салыштырган экен сүйгөнүн. Аптапта жанды сергиткен көлөкөлүү майданга салыштырган экен. Мына, Алымкан Токтогулдун тагдырында болгон. Бирок ал Субан аттуу бардар кишинин кызы болгон үчүн атасы Токтогулга бербей койгон. Мына ошондон Токтогул эмне болот, өзүнүн сүйгөнү Алымканга турмуш куруп жашай алган эмес. Мына балдар, Токтогул Сатылгановдун кыскача турмушу туурасында, өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алдык. Анда эмесе бир сыйра Токтогул Сатылганов туурасында ышыктай кетели. Балдар, Токтогул Сатылганов бул Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө айылындагы өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында эмне кылган экен, туулган экен. 69 жашка чыгып каза болгон экен. Токтогул Сатылгановду биз кыргыз акыны, ойчул, композитор, комузчу, обон күү чыгарган чебер акын катарында тааный алат экенбиз. Токтогул Сатылганов көбүнчө бул санат, насият ырларын эмне кылган экен, жазып келген экен. Андан тышкары бул сүргүндө айдалып жүрүп, сүргүндөн келгенден кийин жерди көргөндө, Кетмен Төбөнү көргөндө, эңсеген элим аманбы, апакем аман барсыңбы, туткундан келгенде деген ырларды эмне кылган экен, жазып чыгарган экен. Андан тышкары Токтогул Сатылгановдун өмүр, өлүм, дүнүйө, замана, терме, санат, карылык, үлгү ырларын эмне кылган экен, жазып келген экен. Мына биз Токтогул Сатылганов туурасында кыскача маалыматты ала алдык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда ушул Токтогул Сатылгановдун бир ыры дүнүйө туурасында эмне кылалы, көркөм окуп тааныша кетели. Дүнүйө ыры. Бул дүнүйө бекерсиң, бир күнү өтүп кетерсиң,
Опосу жок дүйнөнүн түбүнө ким жетерсиң. Келериңде дүнүйө толукшуп чыккан айдайсың. Кетериңде дүнүйө суу жүрбөгөн сайдайсың. Келериңде дүнүйө асмандагы күндөйсүң. Кетериңде дүнүйө кайгылуу көңүл кирдейсиң. Келериңде дүнүйө өзөнгө бүткөн талдайсың. Кетериңде дүнүйө өлүмдөн бетер алдайсың. Келериңде дүнүйө мөлмөлүү даракшактайсың. Кетериңде дүнүйө суу жетпеген кактайсың. Келериңде дүнүйө алмач өркөч löктөйсүң. Кетериңде дүнүйө тулпар минсең жетпейсиң деп балдар дүнүйө туурасында ырын эмне кылган экен, жазып бизге калтырган экен. Мына ар бир ырда айтылгандай, бул жашоодо өмүрүнүн ушунчалык кыскалыгын жана өзүнүн турмушунда өткөргөн оор кыйынчылык абалын жана ошол сүргүнгө барганда өзүнүн энесин, апасын эстегени жана ошол сүргүндө отуруп 10 жашар баламды кайра кайрылып көрөмбү деген ырларында дагы көптөгөн өзүнүн турмушундагы оор жана элдин эзилген турмушун эмне кылган экен, жазып келген экен. Анысындай дүнүйө деген бир күн өтүп кетерсиң дейт. Ошо бул жерде опосу жок дүйнөнүн түбүнө кимдер жетерсиң дейт. Ким жетет бул дүнүйөнүн түбүнө деп Токтогул Сатылганов дүнүйө деген ырын эмне кылган экен, жазып келген экен. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда Токтогул Сатылгановдун өмүрү, чыгармачылык жолу туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, Токтогул Сатылганов бул 100 сомдукта сүрөтү ошо 100 сомдукта түшүрүлүп биз колдонуп жүргөнүбүздү дагы эч убакта эмне кылбайбыз, унутпайбыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты бышыктап жатып, деги эле Токтогул Сатылганов ким болгон өзү, жана ал кандай ырларды жазган, канча жашында каза болгон, мына ушул туурасында биз эмне кыла алдык, тааныша алдык. Эми эсибизге сала турчу жерлери бул жеке эле санат насият терме үлгү ырларын жазбастан Токтогул Сатылганов бул дастандарды дагы эмне кылган экен, жакшы айткан экен. Муну биз унутпай, Токтогул Сатылгановдун Жаныш Байыш, Курманбек, Саринжи Бөкөй, Кедей Кан, Олжабай менен Кишимжан аттуу дастандарды жазган деп эсибизге салып жүрүшүбүз керек. Токтогул Сатылганов. Андан тышкары Токтогул Сатылгановдун жерди көргөндө, кетмен төбөнү көргөндө, эңсеген элим аманбы, апакем аман барсыңбы, туткундан келгенде деген ырларын эмне кылган экен, жазып келген экен. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, Токтогул Сатылгановдун бүгүнкү дүнүйө ырына көз жүгүртүп, көркөм окуп чыгуу менен дүнүйө ырдын негизги идеясын жана ырдын негизги мааниси эмне жөнүндө айтылганын жана эмне үчүн автор Токтогул Сатылганов бул ырды бизге тартуулаган экен. Ушуну окуп чыгып, анан эмне кылабыз, өзүбүз ырды талкуулайбыз. Үйгө тапшырма балдар, Токтогул Сатылгановду окуп, конспекттелеп, кыскача жазып алабыз. Жана дүнүйө ырдын негизги маанисин карап, анан аларды талкуулап чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар, саламатта калгыла.